Assalamu алейкум урматтуу достор. Ар бир тилди үйрөнгөндө өзүнүн чеберинен, өзүнүн мастеринен үйрөнүш керек экен да. Анан жеңил үйрөткөн адамдан үйрөнүш керек. Болбосо айлап жылдап бир тилди кыйын экен деп жүрө береткенсиздер. Бир канча жыл мурда мен бирөөнөн Кытай тилин үйрөнөйүн десем, аябай мага кыйын кылып көргөзгөн да. Мен айткам, бул Кытай тили аябай кыйын экен деп ойлогом. Бирок көрсө кечеги Кытайга барганда Кытай тили сүйлөшүүсү аябай жеңил экен. Мисал үчүн караңыздар, хо дей турган болсок, бул жакшы болот. Во десек мен болот. Во. Мен. Эми ни десек сен болот. Ошо ни дегенге ны кошуп аягын айта турган болсок, сиз болот экен. Нин. Мисал үчүн эми караңыз. Во, хо деген жакшы болчу, Во хо десек, мен жакшымын. Во хо. Во мен хо деген жакшы. Во хо десек, мен жакшымын. Эми сен жакшысыңбы же сен жакшысың десек, ни хо. Ни хо. Ни хо десек, сен жакшысыңбы болот экен да. Эми сиз жакшысызбы деп сый урмат иретинде сурасаңыз, нин хо болот экен да. Нинни коюлат да, сиз болот ошондо аягына нин хо. Эми ошого караңыз. Тиби деген сөздү койсок, тиби деген сөздү койсок, тиби деген аябай жакшы болот. Во тиби хо. Во тиби хо. Мен аябай жакшымын. Тиби деген аябай жакшы. Ни тиби хо. Сен аябай жакшысың. Эми сиз аябай жакшысыз десек, нин тиби хо болот. Нин тиби хо. Эми караңыздар. Ошол во десе мен болот экен, во. Эми ошого мен дегенди койсок, көптүк сан болот, биз болот. Woman хо. Woman хо. Woman хо. Мен биз жакшыбыз. Мен дегенди койсок, во десек мен, во мен хо десек биз жакшыбыз. Woman тиби хо десек биз аябай жакшыбыз болот. Тиби деген аябай жакшы. Эми андан кийин мисалы ни десеге мен сен болду. Эми силер деп көптүк санда айта турган болсок, ни мен хо. Силер жакшысыңар. Ни десек сен, ошо ни дегенге мен деген койсок, ни мен хо. Силер жакшысыңар болот. Эми силер аябай жакшысыңар дей турган болсок, ни мен тиби хо. Ни мен тиби хо болот. Ошон үчүн бир тилди үйрөнүп жатканда, урматтуу достор, сөзсүз жеңил үйрөткөн, ыгын көргөзүп үйрөткөн адамдан үйрөнүңүздөр. Болбосо убакытты текке кетирип аласыздар. Мен деле бир 10 жылдай мурда, ошол 10 жыл болуп калды дээрлик, бирөө Кытай тилин үйрөтөм деп мага кыйын көргөзүп койгон экен. Сиздер деле ошондой бир кыйын үйрөтө турган адамдан барып үйрөнөм деп өзүңүздөрдү чарчатып албаңыздар. Орус тилин жана англис тилин жеңил үйрөнөм десеңиздер, мага кайрылыңыздар.